Кезегинде жүргүнчүлөрдүн ызы учуусуна толгон темир жол вокзалы азыр бош турат. Жалал Абад темир жол бекети аркылуу адам ташыган акыркы поезд мындан 20 жыл мурда токтогон экен. Кезегинде ушул жерден Өзбекстанга жана Россиянын бир топ шаарларына жөнөтүлүп турган. Бир 7 поезд жүрөтөдү. Биринчиси Жалал Абад Москва. Бир жумасы бул поезд совместно Чиризден келет. Экинчиси Самара, Куйбышев, Самара, Жалал Абад. Жумасыга 2 жол жүрөтөдү. Поезддар хамсы кылышы мына полный mana shu nimalar haligacha turadi. Hamma yo'q рабочем состоянии. Пассажирскийлерди, водоснабжениясы, угол снабжениясы. Буну şu temir жолчулар администрация шуларга аркасын карап, күзөтүп, шуларды жайды үшөп турат. Жалал Абадтан Ташкентке темир жол каттамын ишке түшүрүү сунушун парламент жыйынында депутат Тазабек Икрамов көтөрдү. Депутат бул туурасында президенттин жана министрлер кабинетинин парламенттик өкүлү Алмазбек Абытовго кайрылып протоколдук тапшырма берди. Жалал Абад станциясы менен Ташкент станциясынын ортосунда пассажирский жүрүүчү поезд жолдорун ачууну сунуш кылам. Элдерибизге бир топ көйгөйлөрүн чечет эле. Бир жагынан элдерибиз каттамы жакшы болот эле. Туристтер келет эле. Мына ушуну мен сиздерге протоколдук тапшырма берем. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын түштүк бөлүмү учурда жүк ташуу менен гана алектенет. Түштүк темир жолу аркылуу былтыркы жылы жакынкы жана алыскы өлкөлөргө 627 000 тоннадан ашык жүк ташылган. Алардын басымдуусу экспортко чыгарылган көмүрлөр. Түштүк бөлүмдө жалпы 650 кызматкер иштейт. Көмір 450 000 тонна, көмір көбірек жүктөлгөн үчүн основной 72% көмір түзгөндө. Металл 10 000 тонна, курулуш материалдары 3 000 тонна, жана башка ар кандай жүктөр бул 55 000 тоннаны түзгөн. Бул жерде нефть продукты боюнча айтсам, Грузияга, Европага кетет нефть продукттары. А көмір боюнча айтсам, бул бардыгы эле ушул Өзбекстанга кетет. Мына 2022 жылдан азыр Белоруссия мамлекетине кетишке баштады бизден. Бул жаңы 22 жылдан бери кетишке баштады. Кыргызстанда темир жолдун тарыхы 1914 жылдан башталат. Жалал Абадка алгачкы поезд 1916 жылы келген. Учурда көк жаңгак багыш станциялардан башка 5 станция жүк ташуу менен алектенет. Ишкананын тепловоздору жана локомотивдери да эскирип бүткөн. Алардын эң алды 40 жылдан бери иштеп келе жатат. 2017 жылдары Андижан Жалал Абад жүргүнчү ташыган темир жол багытын ишке киргизүү боюнча эки өлкө ортосунда сүйлөшүүлөр болуп, бирок иш качкан эмес. Эгер коңшу өлкө менен поезд каттамы жанданса, туристтик тармакка жана соода саттыкка киреше алып келмек дешет адистер. Биз эгемендүүлүк алгандан кийин да Жалал Абад Ташкент каттамы болуп келген. Анда абдан манабу соода саттыкка Мына Жалал Абадты туризм тармагы боюнча Жалал Абадты көргөнү келедигендер, тууган уруктары бар, карым катташтык маселесini чечиште булар абдан чоң рол ойнаганда. Ошентип кийинчелик мына таможняларды күч алышы менен бул каттамдар токтоп калган. Акыркы жолгусу булар ошо 2000 жылдан кийин Какант Жалал Абад Какант Андижан Жалал Абад поезди жүрген. Абдан жакшы edi. Хорошо. Да. Ничего не напишите. Давайте. Түштүк темир жолунда жүргүнчү ташыган вагондор жок. Кыргыз темир жолу ишканасы азыр Россияга темир жол каттамдарын жандантуу боюнча сүйлөшүүлөрдү алып барууда. Өзбекстанга качан жанданары боюнча маселе азырынча ачык бойдон калууда. Руслан Калматов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.